Бул буюмдар көрүнүктүү мамлекеттик саясий ишмер Исхак Разаковго таандык. Ар бири өзүнчө тарыхты камтыйт. Арасынан орус жазуучусу Антон Павлович Чеховдун сүрөтүн көрүүгө болот. Ал Исхак Разаковдун жакшы көргөн жазуучусу болгондуктан дайыма отурган иш столуна коюп келген. Портрет 2005-жылдан тарта Исхак Разаковдун үй музейинде сакталып келет. Анткени бул кишини ал киши кичинекейинен урматтаган. Ходженттеги балдар үйүнө барганда 1-класска өткөндө эжейинен сураган. Моуреке кишилер кимдер? Чачтары сапсары, көздөрү көпкөк. Эже башка тилде сүйлөйт турбайбы? Бул тил кандай тил деп. Исхак Разаковдун колдонгон буюмдары, сүрөттөрүнүн баары ушул үй музейде сакталган. Аны Сауле Иманкулова көргөнү келген. Улуу инсандын таржымалы менен кенен таанышып, анын сүрөтүн тартууну көздөдү. Ал бүгүн көп кызыктуу маалымат алып, колдонгон буюмдарын көрдү. Его почерк. Бүгүнкү күнүм мен үчүн аябай кызыктуу өтүүдө. Анткени Исхак Разаков атабыздын үй музейине келип, кызыктуу маалымат ала алдым. Ошондой эле кийиминен тарта колдонгон буюмдарына чейин көрдүм. Баарынан да анын кол жазмасы мага аябай жакты. Сауле сыяктуу учурда кышкы каникулду үйүндө өткөрүп жаткан окуучуларга Исхак Разаков ким болгону жөнүндө экспозиция тартууланды. Аны менен катар көрүнүктүү коомдук жана саясий ишмер тууралуу документалдык фильм көрсөтүлдү. Ал эми бөбөктөр үчүн мастер-класстар уюштурулган. Фридрих Энгельс, это здесь Капитал, это Тома Ленина. Мына ушундай эле жөрөлгө Семен Чуйков, Ольга Мануилова жана Сүймөнкул Чокморовдун үй музейлеринде уланды. Маданий жайдын жетекчилиги шаардыктарды каникулду пайдалуу өткөрүүгө чакырат. 4-ü, 5-i, 6-сы. Бардык шаарлыктарды, энаталарды каникулга карабай ушул музейлерге келип кетүүсүн суранат элек. Анткени музейлердин ичи жылуу, музейде абдан жакшы тосуп алуу болот, жылуу манай болот. Келиңиздер. Аталган иш-чара бүгүн башталды. 6 январга чейин уланат. Максат көрүнүктүү инсандар тууралуу кенен маалымат берүү. Аларды унутта калтырбай өсүп келе жаткан муунга таанытуу болуп саналат. Айнура Жанышева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.